Assalamualaikum. Men turmuşda jolum bolbay 3 balam menen atamdın üyündemin. Kaynenem kүйөөм экөөбүздү kol uruşturады. Аябай көңүлүмө тие турган сөздөрдү көп айтып, колу дагы тийди. Күйөөм экөөбүз бири-бирибизди жактырбай урушубуз көбөйдү. Такыр эле депрессиядан чыга албай жатам. Эмне кылсам болот? Siz aytқан ушул окуялар урматтуу бирдигандар бизде өтө көп болуп жатат. Кудду ушундай окуя. Барган жеринде жанагы келин барса батпай, күйөө бала аялы менен келише албай, апасы менен атасынын ортосунда, апасы менен келиндин ортосунда экөөнү бириктире албай кыйналгандар бүгүнкү күндө эң өкүнүчтүүсү өтө көп болуп кетти. Урматтуу бир туугандар, азыр сиз эжеге биринчи айта турган нерсе, эжеге айта турган нерсе, 3-4 балалуу болуп калыпсыз. Күнүмдүк жашоодо эми күйөөңүз менен аял эркек болуп жашагандан кийин бир остановкадан түшүп кала турган адам эмеспиз да, бир 100 метр, 200 метр же 1 саат, жарым саат чыдап койсо түшүп кала турган адамдар эмеспиз. Узун сапарга чыккан адамдарбыз. 20 жылдык, 30 жылдык, 40 жылдык, 50, 60, балким 100 жыл бирге жашайсыз. Ушул узун сапарда эми адамдын табияты. Эркек дагы ката кетиши мүмкүн, аял дагы ката кетиши мүмкүн, кайнене, кайната, эми жаныңыздагы адамдардын бардыгы эле ката кетиши мүмкүн. Ошондуктан ар бир катага, ар бир сөзгө, ар бир айтылган нерсеге ар бирине жооп бериш шарт эмес. Ар бир катаны ордунда дарылаш, ордунда жазасын бериш шарт эмес, урматтуу туугандар. Бул узун сапар. Айтып атпайбы, канча жылдык сапар. Адамдар мен көп көрүп калам, маршрутка чыкканда, маршрутка чыгып баратсак, ушул шаардын бул чекесинен же болбосо жада калса шаардын ортосунан, Ош базардан эле кайсы бир жерге чейин маршрутканын ичинде жүрсөң, ушул 5-10 мүнөттүн ичинде эле маршрутканын ичиндеги адамдар бири-бири менен келишпей, урушуп, жада калса чачташып кеткенге чейин барат да кээбиркилерчи. Жөн эч нерсе жок, сөздөн сөз жок, кыймылдап койдуң, андай кылып койдуң, сен мындай кылып койдуң дейли, ошол жерде уруш, талаш, шопурду кошуп, жадасында согуш болуп кетет. Элестетиң, эми ушунча жылдык узун сапарда кандай уруш, талаш болушу мүмкүн, келишпестик болушу мүмкүн, сизге жакпаган нерсе болушу мүмкүн, же сиздин кээбирки иштериңиз ага жакпашы мүмкүн. Ошондуктан бул узун сапарда көп нерсеге көз жумуп коюш керек. Анчамча сөздөргө, анчамча кыймыл аракеттерге, сизге жакпаган нерселерге көз жумуп көрмөксөн болуп коюш керек. Кайнененин сөзүнө, кээбирки кайнежеси, кайнагасы, кайнатасы, кээде кайнатасы деле кириши мүмкүн. Идиш аягына, тамак ашына, кийимине, ага буга ар нерсеге кириши мүмкүн. Эми ошолордун ар бирине сөз айтып чыгасыз. Анда жашоо алдыга уланбайт. Мисалы үчүн эң эле жөнөкөй эле мисал айтайлы. Унага чыкканыңызда машина минген адам, ар бир адам эле билет. Карасаңыз, машинанын астындагы айнеги, терезеси чоң болот. Алдыны көрө турган жагыбыз. Артты карай турган жери күзгүлөрү кичинекей эле, шапалактай күзгү. Эми карап көрүң. Экөө тетире болуп калса кандай болот эле? Алдыны карай турган жерибиз ушул күзгү сыяктуу шапалактай, танкинин тешигиндей болот, танки мингендей. Арканы карай турган жериңиз ошондой 1 метр, 2 метрлик чоң күзгү болуп калган болсо кандай болосуң? Аркаңы карай берип жинеп кетесиң да сен алдыга жылбай эле. Жашоодо дагы ушундай урматтуу туугандар. Сиз машинага ролго чыктыңыз. Үй бүлөгө турмушка чыктыңыз. Эми алдыны карап кетиш керек. Сиз арканы качан карайсыз? Ошол зарыл болгон убакта гана. Артка айдап жаткан болсоңуз, оңго, солго бурлайын десеңиз, зарыл болгон убакта карап коесуз. Калган убакта эң негизги нерсеңиз, көңүл бурган жериңиз алдыңызда, эмне алдына, алыста карап кетесиз. Адам чыгып калбасын, светофор жанып калбасын, машина чыгып калбасын, чукур чыгып калбасын деп алдыңызда карап кетесиз да. Жашоодо дагы ушундай. Жашоодо алдыны карап, келечекте бала чаканы, келечектеги турмушту, үй бүлөнү сиз урук тукумду улап кетишиңиз керек, бактылуу жашашыңыз керек, эртеге үй алышыңыз керек, машина алышыңыздар керек, балдарды тарбиялаш керек, караш керек. Алдыдагы нерселерге карап, жанындагы кээбирки сөздөргө, кээбирки мамилелерге аларга көңүл бурбаш керек. Сиздин максатыңыз түз, мисалы үчүн шаардан Бишкектен Карабалдага жетиш керек болгон болсо, Карабалдага жеткенге чейин 1000 көчө бар, оңго солго кирген. Карабалдага жеткенге чейин сиз 1000 көчөнүн ар бирине кирип чыккан болсоңуз жетпейсиз Карабалдага. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, жашоо жеңил эле. Эң негизгиси астыдагы максатка караш керек. Сиздин жашоодогу максатыңыз чоң. Бактылуу жашашыңыз керек, эне болушуңуз керек, үй бүлөнү сактап калышыңыз керек. Ошол
алдыдағы чоң максаттарга коюп, жанындагы кээ бирки сөздөргө, кээ бирки мамилелерге көңүл бурбастан күнүмдүк жашоону, баланын тарбиясы менен өзүңүз окуң, өзүңүз үйрөнүң, үйдөгү тиричиликти алдыга жылдырың, ошо менен алдыга аракет кылып кете бериш керек. Экинчи варианты азыркындай ар бир сөзгө кайтарым кайтарышыңыз керек, ар бир мамилеге кайтарышыңыз, жаман мамилеге кайтарым кайтарышыңыз керек, анда жашоо кетпейт. Урушасыз, кайненеңиз менен келишпейсиз, күйөөңүз менен келишпейсиз, кайнэжеңиз, кайнагаңыз, кошунаңыз, жада калса өзүңүздүн атаңыз, апаңыз, бүтүп калган эч ким менен келишпейсиң анда. Ар бир адамдын өзүнүн табиятына жараша кемчиликтери бар. Ошондуктан жашоодогу негизги максатты карап, жанындагы кээ бирки нерселерге андай көңүл бурбастан алдыга карап кадам таштап кетиш керек.